Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Якутскта болгон окуя бул түздөн түз биздин мамлекетибиздин проблемасы. Мекенибизден сыртта жүргөн 1 миллион мигранттын болушуна бизди депутаттар дагы күнөөлүү деп жатышат. Өкмөттө, жогорку кеңеште ар дайым жаңы жумуш орун жөнүндө жана жумушсуздукту жоюу жөнүндө абдан көп сөз бар. Бирок ушул сөз бойдон калып жатат. Кантип жаңы жумуш орунду түзөбүз жолун эч ким көрсөткөн жок. Деги эле жаңы жумуш орун бул эмне? Бир станокту коюп, жаңы жумуш орunu түздүк. Же ишкерлерге кредит берип, жумушсуздукту жойдук десек, анда мен ал түшүнүккө макул эмесмин. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу мамлекеттик кызматта иштеп аткан экономикада бажы, салык багытындагы кызматкерлерди 29-30 мартта Чүй жана Жалал Абад областында жаңы жумуш орун бул эмне деген темада жаңы атамекендик өндүрүштүн ачылышына жана практикалык көрсөтмөгө чакырабыз. Келгиле. Өнүгүү прогресс партиясы жаңы жумуш орун түзүү жөнүндө жана ал маселенин кантип чечилишин билет. Мисалы, МТС жана жарык шаар долбоорлор өкмөттүк программага айланды. 29-30 мартта Facebook, Instagram, YouTube түз эфир аркылуу сиздер менен чогуу жаңы жумуш орундарды кантип түзөбүз, мамлекеттин саясаты кандай болуш керек жана миграцияны кантип токтотобуз, ошол суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Бизди көргүлө, биз менен чогуу болгула, бизге суроо бергиле. Ошол суроолорго биз жооп бергенге аракет жасайбыз. Чоң рахмат.